Салам достор, бүгүн мен силерге өзгөчө проектти көрсөткүм келип жатат. Бул проект эки үй бүлөгө ылайыкташылган. Бул бир үй, чоң үй. Мына биринчи этажында көрүп кетсеңер, кире бериште эле лестничный холл жайгашкан. Бул лестничный холлдун бул жерде жайгашуусунун себеби үйгө киргенде адам экинчи этажга дароо чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк болот да. Оң жагында бул техникалык зона. Бул жерде топка, бойлерный болушу мүмкүн. Жана бул жерге прачечный кийим жууй турган жер кылса болот да. Андан ары кирсек, бул холл. 10 квадратка жакын холл. Бир топ эле чоң. Сол жагында даараткана совмещенный. Өзүнүн душевой менен, ваннасы менен, бет жууй турган жери менен, жана унитазы менен. Эки спальня бар. Андан тышкары дагы кошсо болот, бирок ушул ситуацияда эки спальня. Бул жерде ата-энелерге ылайыкташылган спальня жана детская. Андан тышкары чоң бир көлөмдө жайгашкан кухня-гостиная. Кухня-гостиная, анын ичинен зонага бөлүп кетсек, бул жеринде ТВ зона, бул жери столовая зона, тамак иче турган жер, жана бул жери готовка, кухня да. Анан мындай дагы бир даараткана бар өзүнчө. Бул биринчи этаж боюнча. Башында айтып кеткендей эле, бул кире бериште эле лестничный холл аркылуу экинчи этажга чыгат. Экинчи этажга чыкканда, экинчи этажда бул лестничный холл менен өйдө чыктык. Өйдө чыкканда сол тарапта эшик болот. Эшиктен киргенден кийин мындай холл. Бул жерде уже экинчи үй бүлөгө ылайыкташылган да. Бирок экөө тең бир үйдө жайгашкан, бир үйдө. Холл, андан кийин санузел. Бул санузел биринчи этаждагы санузелдин өйдө жагында турат. Бул коммуникация өткөрүүгө ыңгайлуу. Андан ары детский, эки кишини жайгаштырса болот. Андан кийин чоң гостиная, кухня-гостиная. Вот баягы гостиная болсо, ал эми бул жери кухня. Жана бул гостиныйдан аркы террасага чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бул жагында ата-энелердин жатаканасы. Родительская спальня, өзүнүн гардеробу менен. Мындай гардеробтун болгондагы ыңгайлуу. Себеп дегенде эки үй бүлөдө экөө ар кайсы убакта жумушка кетиши мүмкүн, ар кайсы убакта жумуштан келиши мүмкүн. Ошондо бул эгер бул жерде киши уктап жаткан болсо, бияктагы киши кийинип акырын чыгып кете бергенге мүмкүнчүлүк бар да, бияктагыны ойготпойчу. Ошон үчүн ушундай отдельно кылган ыңгайлуу. Эми сыртынан карап кетсек, бул үй мындай болуп көрүнөт. Айландырып көрсөтөлү. Сырткы келбети, дизайны мындай. Клинкердин кирпич менен кылууга болот, клинкердин плитка менен кылууга болот. Ушундай. Бүгүн ушундай өзгөчө проект болду. Бул жерде эки үй бүлөгө ылайыкташылган проект. Бул долбоор боюнча биз буга чейин дагы көрсөткөн болчубуз. Эгер кызык болсо, публикациялардын арасынан таап, кененирээк карап көрсөңөр болот. Рахмат.